Ак үйдүн астына келген максатыбыз ушуларды бийликке биз алып келбедикпи. Анан чындык айтылбай, ошол Атамбаевдин учурундагы жана жан сакчысы менен шоопуру жалган апрель баатырлары деп коюп, ошол баатырлардын аркасы менен аябагандай акча жеп атышпайбы бүгүн. Үйүндө жаткандардын жөнөкөй өздөрүнүн ага туугандарынын аркасы менен 700 миңден 750 миңден ошолор жазып коюп там берип атабыз, квартира берип атабыз деп бюджетти эң чоң акыбалга дуушар кылып жоготуп ушундай ишке алып келип атышат да. Ошол себептен ошол жалган баатырларды токтотулсун. Апрель анан Айкөл деп атышпайбы? Эми ичинде бар туура чындыгы бар арасында. Бирок жалган документ жасап алып, ошол байып 3 этаж там салып, 4 этаж там салып ошолорду жамынып алып, ушул баатырларды өлгөндөрдү жамынып, ошентип байып атышат. Нарындагы 21 кыймылга акча бергенбиз дешип, ошентип байып атышат. Ошол чындыкты айталы деп бүгүн ушул апрель мезгили ошол себептен келдик биз. Коомчулук арасында мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди камашы керек деген сөздөр акыркы учурда кеңири тарады. А сиздердин пикириңиздер боюнча кандай? Аптан туура. Элди карызга батырып кетти. Ар кандай пиарларды жүргүзүп атат. Тиги $1000 чыгара калсын деп жадагаса балдардан бери чыгара калып. Анан булар ичип жесе, эл качанга куурайт? Эл анысы деле кредит менен кууруп атат, андан башка нерселер менен кууруп атат, билим берүү тонолуп атат, медицина деген таптакыр эчтеке жок, эч нерсеге акча каралбай калды. Анан булар ичип 6 жылдын ичинде болуп көрбөгөндөй жан сакчысы, кругу, шоопурлары баштап ушунчалык мактап байып, Америкага чейин тайрылаңдап твистеп атышат. Анан булардыкын биз төлөшүбүз керекпи? Эл төлөшү керекпи? Анда биз эмнеге алып келдик? Пособияны ченеп бичип араң 1200 сомдон нарынга высоковарияны кошуп, бир күнгө бөлгөндө 40 сомдон тийип атат. Анан ошол 40 сом күнүнө бөлүнгөн 40 сомду алып отурган эл эмнесин төлөйт? 5000 сом пенсия алып отурган эл эмнени төлөйт? Кайсыны төлөйбүз? Анан убактылуу өкмөт, анан булар ушу оппозицияда жүргөн, биз күчтүү оппозициябыз деп атпайбы? Аларды күчтүү кылган мына ушул карапайым эл болчу. Эл эми ушуларды ээрчитпекен, ээрчибейт, төлөшсүн, туура кылып атат.